Караколдогу Химая аялдарды коргоо борборунун тургуну Надежда Бежецких азыр 85 жашта. 7 жыл мурун жолдошунун көзү өткөн соң жалгыз калган аял өткөн күндөрдүн элеси менен жашап келет. Потом мы жили очень хорошо. Муж работал пчеловодом в колхозе постоянно и полеводом. Биз абдан жакшы жашадык. Күйөөм колхоздо балчы элекчи, сугатчы болуп иштеди. Алардын айлыгы жакшы болду. Мен деле иштедим. Бала бакчада медайым тарбиячы болдум. Кечки саат 5-те жумуштан чыккандан кийин күйөөмө барып, балчы электерди караганга жардам берип жүрдүм. Мына биз ушундай эмгекчил болдук. Үйдө да, талаада да жүрдүк. Кудай адамдарга боорукерликти берсин. Ошол кездеги СССРдин да, Кыргызстандын да эмгек сиңирген донору болдум. Кимге кан керек болсо барып тапшырып берип турдум. Элибиздин ден соолугу болсун. Тогда российская. Все, вот я заслуженный донор. Надежда Байбиче күйөөсү экөө 4 кызды багып өстүргөн. Ушул тапта 3 кызы Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан анча алыс эмес жайгашкан Сосновый Бор айылына барып отурукташып калган. Ал эми ортончу кызы Новосибирск шаарында жүрүп, кийин кайтып келген. Надежда Бежецких өз баласы болсо да, аны менен тил табыша албай көчөдө калганын айтат. Мне брат в Каджусае. Жена умерла, остался со снохой. Сноха умерла. Ортончу кызым менен тил табыша албай, ал мени үйдөн чыгарып койду. 2 жыл жакшы адамдардын колунда жашадым. Бир тууган 3 агам бар болчу. Анын бири Кажы сайда жашаган. Жеңем каза болгондон кийин келининин колунда болду. Ал дагы каза болуп, агам жалгыз болчу. Ошонун үйүндө жашап жүрдүм. Анан агамдын кызы аны Бишкекке алып кетти. Ошентип мен Караколдогу бул борборго келип калдым. Кызыл суудагы үйүмдө жашап жаткан кызыма барып, мага жок дегенде айдоо жерди бер, мен батир алып ошол жакта жашайын десем болгон жок. Дүйнөдө жакшы адамдар жок эмес. Жашай турган аз күнүм калды. Алар мени калтырбайт. Скучно не было. Бирок Надежда Бежецких айтып жаткан ортончу кызы Ольга Бежецких апасы өз үйүн сатып жиберип, акчасын Орусиядагы кыздарына которуп жибергенин, бүгүнкү күндө Ольга апасына айына 2000 сомго жакын алимент төлөп турарын Азаттыкка билдирди. Это с 96-го года суды периодически идут. Вот вы представьте. Вот последний раз, когда она ушла, она подала на суд Аксакалов. 1996 жылдан бери менден менин үйүмдү талашып келе жатат. Айылдын аксакалдар сотуда болгон. Анда айыл аксакалдары апама нааразы болушту. Иш облустук сотко да жеткен. Бирок колунда менин үйүмө тиешелүү документтери жок болгондуктан ал соттон жеңбей келет. Эмне үчүн өз үйүн сатып жиберет? Атамдан калган айдоо жерин да саткан. Апам экенин билем, бирок мындай кылганы туура эмес да. Ваш дом? Ошентип кызы менен тил табыша албай ар кимдин үйүндө баш калкалап жүргөн аял чүйдөгү карлар үйүнө да келип, бирок ал жерге күнө албай койгон. Улукман дарыгер коомдук фондунун жетекчисинин айтымында, алардын борборуна негизинен үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар келип, 14 күн тура алышат. Надежда Байбиченин бара турган жери жоктугунан жарым жылдан бери ушул жерде. Эми карлар үйү биздин азыркы формадагы кереги жок, башкача керек экен. Бул адам эми бейиштин эшиги бейиштин төрү эненин таманынын астында дейт. Бул карын батасы, ырысы бар, өзүнүн ырыскысы бар. Ошол калган көчөдө калган карларды ушундай бир үй бүлөлөргө фостерный семья деп жаш балдар, жетим балдарды уюштуруп атпайбы? Ошо сыяктуу именно ушундай карлар үйү керек го. Бир үй бүлөгө бекитип берсе, ошол аны менен жашаса, ага кеткен каражатты өкмөт төлөп берсе, ошол туура болобу дейм да. Улан Турсунбаевдин билдиришинче, алардын борбору ушул жылдын март айында ачылган. Андан бери турмуштун ар кандай сыноосуна туш болгон 140 киши кайрылып, 40 аял 14 күн бул жерде жатып, психологиялык жардамдарды алган. Арасында балдары кайрымсыз кетип, жалгыз бой кароосуз калган 2 аял болсо, анын бири Надежда Бежецких. Я хочу сказать, будьте внимательны к старикам, не бросайте их. Самые тяжелые годы прожили мы. Кары ата-энеңерге көңүл бургула, аларды таштабагыла дейт элем.
Биздин башыбыздан аябагандай оор күндөр өттү. Биздей карылар силерди азыркы муунду сактап калдык. Эч ким эч качан өз ата энесинин көңүлүн оорутпасын, таарынтпасын. Биз силерге жашоо бердик, өмүр бердик. Болгон жакшы нерсенин баарын силерге бергенге аракет кылдык го. Ташбоор, мерез адамдар болбосун. Туткан дини, улутуна карабай, элдин баары бактылуу жашасын. Биз баарыбыз адамбыз, баарыбыз бирдейбиз. Детей, не будьте жестокими. Кыргызстанда пенсия жашындагы атуулдардын саны 400 миңден ашуун. Алардын теңинен көбү аялдар. Кыргызстанда улгайган аялдар көбүнесе үйдө небере багат же чарбачылык менен алектенет. Айрымдары ишке жараксыз болуп калганда өз балдарынын эле зомбулугуна учурап калган учурларда күчөп бара жатканын укук коргоочулар коңгуроо кагып келишет. Уул кызды төрөп, бирок өмүр соңунда алардын түрткүнчөгүнө кабылган аялдарды коргогон атайын мыйзамдык база Кыргызстанда азырынча жок. Кундуз Сырдыбаева, Ысык көл, Азаттык.